Assalamu alaikum. Жалпы YouTube көрүүчүлөр. Тугандарыма кей биздин полябыздан суу чыкты. Биздин турган жер Аксы району жерге талы айылы тугандар. Бозбу тоосу. Муну жерге талы айылынан Кызыл Капча айылы көстө кетип аткандагы жолдун моюндагы жерден суу чыгардык тугандар. Общий 85 метр казылды тугандар. Азыр ушул 70 метрден суу соруп айдап атат. Башаларда суу чыкты тугандар. Аксыга Баткендик балдар келип 2 жылдан бери суу чыгарышып атат. Биздин будан бөлөк да полядан чыгартканбыз. Тугандар, кимге таза суу ичкенге, поливке, талага ушундай скважинага асыратыган болсоңор номерлерге байланышкыла. Бунун услугасы тугандар 1 метр касканы казып полный өзү кабелин, турбасын, шлангысын, насозун, мындай абсолютный чоң 125 турбасын кошуп салып бергени менен общий кызмат акысы метрине 3700 сомдон болот тугандар. Жана ошол өзү силер айткан жерге, силер көрсөткөн жерге барып казышат. Булардын эч кандай аппаратурасы жок. Ушул жерде суу бар, суу жок деп точный 100% айтпайт тугандар. Ошого если өзүңөр текшертип анан чыгартабыз десеңер да болот. Жана текшертпей эле мына ушул жерде 85 метр текшертпей эле мындайча айтканда ошол риск кылып каздырткан. Азыр Кудай кааласа суу чыкты. Буга чейин дагы биздин ошо Кыргыз үй жактан Бозбата чайканасынан да чыгарышты 5 күн мурун. Ал жерде дагы ошо 80 метр каскан болчу. Ал жерден бирок 30 метрден насос соруп атат. Бул жерден азыр 70 метрден суу соруп атат. Бирок дагы ушул суу тынбай чыгып турса дейт, дагы каналдар чогулуп суу өйдө көтөрүлөт дейт дагы тугандар. Анан булардын дагы айтып кетчү нерсе ушундай мындай жаназы бар. Суу чыкса ошол метрине ошо 3700 сомдон төлөп бересиздер. Если суу чыкпай калса, кокусу негизи ар бир казылган жерден суу чыксын. Негизи эми баягы суу чыкпай калган учурлар редко болот экен негизи. Бирок ошо суу чыкпай калса тугандар, ошол 3,5 миңдин ошо 3700дүн тугандар ровно 50% бересиңер. Ошондо мындайча айтканда ошо тугандар, ошол мисалы үчүн эми Кудайдан болсун, негизи ар бир казган жерден суу чыксын. Бирок суу чыкпай кала турган болсо, ошол метрине 3700дөн болсо силер ровно 50% бересиңер. Ошо канча болсо дагы 50 метр кастырасыңарбы, 100 метр кастырасыңарбы, ошол ровно 50% бересиңер. 50ге 50. Мисалы үчүн 50 булар күйөт, 50 кастырган адам күйөт да. Ошо 50% бересиңер. Тугандар, ошондо деле мына шлангы, насос, пасос, мына апсаднойлору полный ошол жерде калат. Тугандар, ошо Кудай каалады, ошо ар бир казган жерден ылайым суу чыксын. Мындай эми суу бул өмүр булагы деп демекчи. Суу бар жерде жашоо бар дейт. Тугандар, бардыгыңыздардын ошо бүгүнкү эгемендүүлүк майрамыңыздар менен. Ким ошо суу чыгарам деп, таза суу, поливке чыгарам дегендер болсо, номерлерге байланышыңыздар. Азыр Аксы Алабукада булардын үмкелери иштеп атат. Булар ушу бизде Аксыда иштешип атат. Алабукада иштешип аткандагы булардын үмкелери бар. Ал жакта дагы 2 мындай болгон аппараты бар тугандар. Ошо кимге керек болсо номерлерге байланыша бериңиздер.